Assalamu alaikum, урматтуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Урматтуу фермерлер, ишкерлер же болбосо мал чарбачылыгы менен алектенген инсандар, сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Бүгүн биз сиздерге Оштун чыгыш тарабындагы Мааданын Кызыл Тал айылында турабыз достор. Бул жерде Сайыз учурунда дүркүрөп иштеп турган сарайлардын жанындагы ушул чуңкур болуп турган жер сатыкка коюлду. Эгерде Сайыз учурунда ушул сарайларда иштеп кеткен инсандар, Союзду көргөн инсандар бир көргөндө эле баардыгын түшүнөт. Биз жаштар анча билбей калдык. Бул убагында эки чуңкур болгон мындай. Бирөөсү кичине, бирөөсү ушундай чоң. Бирөөсүндө кичинесинде силос даярдалган, атайын тоют. Ал эми чоңунда ошол бодо малдардан, мал жандыктардан чыккан кыктар, көңдөр мына ушул жерге топтолуп, байытылып, бышырылып, анан кийин жанагындай тала түздөргө, бактарактардын астына салынган. Эми сатка коюлду. Мына ушул чуңкур 30 сотуктун айланасында 30 сотук жер тилкеси. Мына ушул жерде бурч турат. Бул жерге атайын үй салып, караболкана салып дегендей бир имарат тургузганга 3,5 сотук кошумча жери дагы бар. Ушуга эле кошо. Жалпысынан бир 35 сотуктун тегерегинде болуп калат. Сатыкка коюлган, баасын дагы азыр айтабыз. Биз турган жер ошол Мааданын Кызыл Тал айылындабыз. Эми сиздерге келүү жолдорун көрсөтүп коелу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз достор. Жанагы сатыла турган сарайга баруу жолдорун сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Мен азыркы учурда Жаңы Будалык айылынын кире бериш жеринде көпүрөнүн үстүндө турам. Эгерде сиздер Ош өзгөн трассасы тараптан келебиз дей турган болсоңуздар, Учкун айылынан бери чыгып келе бересиздер. Учкун мал базарыны билесиздер. Бирок мал базар тарапка бурулбай эле түз өтүп келе берсеңиздер, мына ушул Жаңы Будалык айылына кирип келесиздер. Жаңы Будалык айылынан дагы түз ушул портер келе жаткан жол менен жогору чыгып барсаңыздар, Кызыл Тал айылы деген тактайчаны көрөсүздөр. Ошол жерден туруп сиздерге дагы бир дарегин түшүндүрүп айтабыз. Анан эми Ош Алай трассасы тараптан келемин дей турган болсоңуздар, Мады айылынан Ошпирим кирпич заводу бар. Ошол жактан дагы келсеңиздер болот. Болбосо Чагыр айылын аралап, мына ушул жактан дагы чыгып келсеңиздер болот достор. Эми жүрүңүздөр, мына ушул жол менен түз барабыз. Кызыл Тал айылына бурулуучу сол тараптагы көчөгө бурулганда эле сарай бар. Ошол сарайдын артына эле өтсөк, маалыматтар ошол жактан толук берилет. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыксаңыздар көпүрө келет. Ал көпүрөдөн өтсөңүздөр эле Кызыл Тал айылы деген тактайчаны көрөсүздөр. Мына ушул жерден сиздер сол тарапка буруласыздар. Мына жердеги сарайды көрдүңүздөрбү? Ушул сарайдын эле артына өтсөңүздөр, тетиги ак портердин артынан сиздерге жолду түшүндүргөнчө маалымат беремин жер боюнча. Жанагы эле биз көрсөткөн сарайды көрдүңүздөр. Мына ушул сарайдын артын эле өтүп келсеңиздер, ушул чуңкур жерди көрөсүздөр. Бул жагында дагы бир канча сарайлар бар. Бул жагында дагы кудум ошондой сарайлар, чуңкурлар бар. Бул мал чарбачылыгы менен алектенгенге өтө ыңгайлуу жер. Көрдүңүздөрбү? Зыңкыйтып эле мына бул кошуналар сарайларын иштетип жаткан учуру. Эми сатыла турган жер боюнча сөз кылалы. Мына ушул фундаменттер менен бекитилген, тосулган чуңкур ошол көң, кык топтогон аймак болгон. Эми сиздер кантип иштетесиздер? Жалпы аянты 35 сотуктун тегерегинде. Анан мун тумбаларды коюп туруп, үстүн плиталар менен бастырып, астын дагы бир помещение кылып, үстүн дагы бир имарат тургузуп иштетсеңиздер болот. Үстүн жапсаңыздар эле чоң, заңгыраган кенен сарай дагы болуп чыга келет. Анда эми даяр нерсени, даяр чукурду каалагандай кылып иштетсеңиздер болот достор. Мүмкүнчүлүк дагы бар. Баасы сотигин эсептейт экен. Канча сотук чыкса, 35 сотуктан ашыгыраак чыгып калышы мүмкүн, бир аз кем чыгып калышы мүмкүн. Бирок точно ошол 35 тегерегинде чыгып калат деп ишенимдүү айта алды. Бир сотук 1,5 миң доллардан бааланды. Кеми бир аз болот, сүйлөшүү жолдору да каралат, бирок вариант жок. Нак акчага сатылат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул ошол чуңкурду каалагандай иштетсеңиздер болот. Эки жеринен атайын ушундай фундаменттер куюлган экен. Бул жер эми кандай
эмне иш аткарган, миссиясы кандай, аны билбейт экенмин. Ушул жерден чыгып түшөт окшойт менимче. Же ушул жерден келип төгөт окшойт. Жанагы кыйык көңдөрдүчү, мал жаныктардын заңдарын. Тетиги бурчта дагы ошондой, а бирок мына ушул жерден атайын унаалар кирип, ушул жерден чүктөп чыгып кетишкен кайра. Эсим номер экран астында турат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жерде бардык шарттар каралган, суу светтери келген, мал чарбачылыгы менен алектенгенге өтө ыңгайлуу жер. Кайра айтабыз, себеби бул жагы кенен, жайыт. Кошуналарыңыздар дагы ушул сарайларын иштетип, сарайларында бодо малдарды, мал жандыктарды багып иштеп келет. Ушул эми негизи мал чарбачылыгы менен алектенгендер айылдын четинде ушундай жакшы шартта түзүлгөн жерлерде иш кылат. Бул жерде атайын ошол үй салып алсаңыздар болот. Документтери так, андыктан биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Мечит, мектеп, бала бакчалары орун алган. Мына ушул жолдон 161 маршруттук каттам каттайт. Акыркы аялдамасы бир 300-400 метрден кийин. Бул жерде достор өнүп өскөнгө болот. Шанс бар. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Бир сотугу $1,5 болуп калды. Бул деле ошондой 3,5 сотук жер тилкесинде үй салган жер бар дедим го. Ал дагы ошол $1,5 миң сатылат. Содаңыздарды берсин, сиздерге насип кылсын.